Кутмандуу күнүңөр менен достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Жаштардын жана өспүрүмдөрдүн келечегин куруудагы көйгөйлөргө тиешелүү адистерден жооп алып келип берип жаткан Билесиңби КЖ долбоору Инстаграмдагы баракчасынан түз эфирге чыгып жаткан учуру. Достор, биз жарыялап өткөндөй эле бүгүн сиздер менен биргеликте жаш балдарды жана өспүрүмдөрдү эрте курактан өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камилова эже менен биргеликте балдарга туура багыт берүү боюнча кеп козгойбуз. Андыктан сиздерде суроолор болсо узатып олтурасыздар деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы эже? Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Айгүл, мына бүгүнкү биздин темабыз балдарды өнүктүрүү боюнча, алардын жөндөмүн билүү боюнча сөз болмокчу. Анан алгачкы эле суроо: балдардын жөндөмдүүлүгүн кантип байкаса болот? Негизинен баланын жөндөмдүүлүгүн төрөлгөндөн баштап байкаса болот десем адашпайм да. Себеби көпчүлүк учурда мурунку берүүдө да кайталап кеткенмин. Биз качан гана тили чыгып же болбосо мындай өзү бир керектөөлөрүн айтып билдирип калганда гана балдарга көңүл буруп, жада калса 5-6 жашында мектепке даярдоо жөнүндө ойлонуп калабыз. Бирок бала кичинекей кезинен төрөлгөндөн баштап баланын жөндөмдүүлүгүн аныкташ үчүн көптөгөн иш аракеттерди жумшашыбыз керек. Мисалы алсак, жөнөкөй эле бир нерсени айтып кетсем, бала энесинин эмчегин эмип жаткан учурда кээ бирөө мындай үрпүн аябай мындай катуу ушундай бир жулуп мындай бир эмген учурлар болот. Кээ бирөө ушу ойноку болуп мындай бир эмип кайра эки жакты караган ошондой дагы учурлар болот. Ошол дагы баланын жөндөмүн аныктаганга жардам берет да. Себеби бала ушу өзүнүн коюлган максатына жетүүгө бүт аракетин жумшайт, же болбосо аны кайсыдыр бир сырттан келген, сырттан угулган бир мындай тоскоолдуктар ошол максатына мынтип алектенип коюшу да мүмкүн да. Баланын жөндөмүн аныкташ үчүн балага шарттар түзүп бериш керек. Айрыкча өнүктүрүүчү шарттар. Көпчүлүк учурда биз эмне кылабыз? Жакшынакай кылып тизип коебуз да, тийбеле деп уруша беребиз. Баланы жөндөмүн өнүктүрүш үчүн бала кыймылдап, кармап көрүп, жасап көрүп, ошондой бир аракеттер аркылуу анын өзү дагы билбейт ал эмнеге жөндөмдүү. Кайсыдыр бир нерселерди жасап атып, бала ошол кызыгуусу артып, ошондон анын кызыгуусу пайда болуп, ошондон жөндөмү аныкталат да. Эмнелерди кылыш керек? Төрөлгөндөн баштап баласы менен мисалы аңгемелешиш керек, баарлашыш керек, ырларды айтып бериш керек. Себеби бала ошол учурда эмоциялык ата энесинин тарабынан эмоциялык колдоону сезиш керек дагы. Андан сырткары ошого жараша бала өзүнө болгон ишеними өсүп баштайт. Көпчүлүк учурда биз бирдемени баштаарда өзүбүзгө эмне тоскоол болот? Чоң эле кишилерге бул өзүбүзгө ишенбөөчүлүк. Ал ишенбөөчүлүк балким бизди кичинекей кезибизде кайсыдыр бир ата энебиздин же жакыныбыздын мамилеси ошол ишенбөөчүлүктү пайда кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда төрөлгөндөн баштап балага ошо мээримин төгүп, эркелетип, эмоциялык колдоо көрсөтүп, ишенимин арттырса, ошондо баланын жөндөмдүүлүгү өсөт. Андан сырткары китеп окуп бериш керек. Андан сырткары балдар менен кошо ойнош керек, өзүнүн баласы менен. Жасап аткан иш аракеттерин кошо жасаш керек. Көпчүлүктө биз ата эне эмне дейбиз? Менин тиги убактым болбой атат. Деп бала баягы алаксый турган, азыркы учурда көпчүлүк учурда гаджеттерди берип коебуз, өзүбүз ушул эле таптап Одноклассники же болбосо любой бир соцсети отура беребиз. Дагы бир сөзсүз кыла турган нерсе, бала менен мисалы ритуал кылып алса болот да, уктаарынын астында китеп окуп береби же болбосо ошо китеп жөнүндө сүйлөшөбү, күнүң кандай өттү, эмне кызыктууну көрдүң деген сыяктуу суроолорду бериш керек да. Көпчүлүк учурда ата энелер эмнени сурайт? Бала бакчадан кетип баратса, эмне жедиң? Биринчи суроосу. Же сени эч ким урган жокпу деген суроолорду берет.
баланы өзүбүз ушундай тарбиялап алабыз анан кийин мындай таң калып баштайбыз да, каяктан мындай тиле албаган бала же болбосо мындай бала чыкты деп. Дагы бир маанилүү нерсе, баланын баардык кызыгууларын колдошубуз керек. Баардык баягы демилгелерин колдошубуз керек да. Сүрөт тарткысы келип атабы, кошо сүрөт тартыш керек. Же болбосо ошо сүрөт тартканга баардык шартты түзүп бериш керек. Мисалы, машиналарды ошол эле биз көп угам да мен, машина сатып берсең 5 мүнөттүк, аны деген дөңгөлөгүн жуулуп, эшигин ары жууп таштайт деп. Ал бала баягы жаман ой менен эмес, ага кызык. Ошон үчүн ачып көрөт, жуулуп көрөт, кармап көрөт. Баардык кылып аткан нерсеси ага кызык. Ошол кызыгуусуну мындай канааттандыруу үчүн бала ошондой иш аракеттерди жасайт. Мындайда бизге жазган өспүрүмдөрдүн көбү өздөрүн жолубузду таба албайбыз, өзүбүзгө ишенбейбиз, ким экенибизди билбейбиз, эмне үчүн жашап жатабызды билбейбиз деп атышат. Анан бунун баары ошол өзүңүз айткандай ата-энесинен экен да. Сен эшексиң, колуңан эч нерсе келбейт, суу эмессиң байке. Ушул деле баланын өздүгүн өлтүрөт да. Туурабы? Ушундай жаман сөздөрдү айткан. Кандай сөз айтыш керек? Сөзсүз түрдө ушкандай эле кыргыздарда менталитет ошондой, ошол чачын алып койсо ташсың дегендей баланын өздүгүн өлтүрүшөт экен да. Балага кандай сөз айтыш керек, кандай сөздөрдү айтпаш керек, ушулар боюнча. Чынында эле сиз айтып атсаңыз, бир кудулдардын бир сөзү келип атат. Кыргызда бир эч качан жакшы жагын көрбөйбүз, кемтик жагын көрүп туруп, анан ошого жараша тиги атын да ошондой кылып коебуз депчи. Эми бул бир гана тиги кыргыздардын менталитети эмес, балким бул ушу көпчүлүк учурда өзүнүн ата-эненин, бул баягы айтып кетсек мындай замкнутый круг деп коет да орустарчы. Өз учурунда ата-эне кандай тарбия көрсө, ошол тарбияны сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөсүнө алып келет да. Үй бүлөсүндөгү баягы баарлашуу стилин, жашоо турмуштун стилин, ошонун баарын сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөсүнө алып келет дагы. Ошол опыт менен гана жашап калат да. Эми көпчүлүк учурда. Азыр ойлонуп атам да, эч качан жазалабаш керек дегенден да алысмын. Жаза көрүш керек бала дагычы, себеби ал билиш керек, мындай коомго мындай жаман таасир тийгизчү нерселер үчүн ал жоопкерчиликтүү болуш керек. Жазаланбаган бала ал жоопкерсиз болуп калышы мүмкүн да. Бирок жазаны эч качан дагы айтып кетем, бул эч качан баланын физикалык, денелик жактан мындай таасирин тийгизчү жаза болбош керек. Эмоциялык, психикалык жактан. Сиз айтып кеткен жана жаман сөздөр сөзсүз түрдө психикалык жаза терс таасирин тийгизет. Сен эшексиң же болбосо мээң иштебейт деген көпчүлүк учурда колдонулган, колуңан эч нерсе келбейт деген сөздөрдү эч качан айтпаш керек. Себеби ата-энелерге дагы бир кайрылуу да. Эртеңки күнү карыганда биз ошол балдардын колун карап калабыз. Колуңан эч нерсе келбейт деген баланы башынан эле биз ошол баягы баштап аткан нерсесин ийгиликсиздүүлүккө мындай жол беребиз да. Жасап көр. Эгерде же болбосо жаңылышып же адашып же кайсыдыр бир ийгиликсиздикке жолугуп калса, ал эчтеке эмес. Аны менен ошол биздин максатыбыз балада мындай күчтүүлүктү тарбиялашыбыз керек да. Ийгиликсиздикке жолугуп калып, андан кийин ушул ой мен мындай байкушмун, мен колуман эч нерсе келбейт экен деген нерсе болбош керек. Бул жашоо. Жашоодо бир нерсе болот, бир нерсе болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бир ийгиликсиздикке жолуктуңбу, тур, кайра баштап кете бер. Себеби сага ошон үчүн берилген бул өмүр. Ата-эне эмне кылыш керек? Жасап көр, мен сага жардам берем, мындай кылам, же болбосо ойлонуп көр, бул сага эмнесин берет, кандай пайдасы болот, же болбосо кандай терс таасирин тийгизет. Бирок терс таасир дагы, бул терс тажрыйба, бул дагы тажрыйба. Мисалы, мен үй бүлөмдө Т схемасын колдонобуз да. Бул терс жактары жана жакшы жактары. Жакшы жактары көбүрөөк болуп эсептесек, биз ошол ишти баштай беребиз. Себеби психологдор айтат, кандай максат койсоң,
ошол максатка жетесиң. Эгерде сен плюстарды көбүрөөк койсоң, ошол плюстарды көрүп кете бересиң деген. Ата энелерге ушуну мен сунуштайт элем да. Мындай айтып кеткенде, көпчүлүк ата эне мындай суроо берет. Анда башаламандык, өз билгенин жасагандык болуп калат деп. Жок, өз билгенин жасабаш керек. Бала дагы баягы сөзсүз түрдө кайсыдыр бир эрежелер болуш керек. Мисалы, сенин иш аракетиң башка үй бүлөгө өтө чоң таасирин тийгизип, же болбосо башка коомдун башка мүчөлөрүнө чоң мындай терс таасирин тийгизсе, сөзсүз түрдө андай иштерден оолак болушуң керек. Эгерде сен ошол коюп жаткан максатыңа бүт аракетиңди жумшап жасап кетсең, анда ага колдоо гана көрсөтүш керек. Ата энелерге дагы бир ирет айтат элем, азыркы силердин балдарыңарга мындай сенин колуңан келбейт, сен эчтеке кыла албайсың дегениңиз бул сиздин мындай карычылыгыңызга болгон жасап аткан мамилеңиз да. Эртеңки күнү сиз алсыз болгон учурда сөзсүз ошол балаңыздын колунда болуп каласыз. Ошол карыз колуна түшүп калат деп атпайсызбы? Ошол боюнча ата энелер чеке кезинен эле балдарды сен мени багышың керек деп башына милдет уюп өстүрөт экен да. Бул туурабы? Өзү балага ошентип милдет уюп өстүргөн. Сен мени багасың чоңойгондо, карыганда сен эмне кыласың, акча табып бересиң мага, анткени азыр мен сени багып атам деп айтышат экен да. Бул дагы мындай, эгерде ушу сиз айткан суроолор мындай сөздөр менен тактап ушинтип айтса, бул дагы бир чек туура эмес. Милдет катары бала өзүнүн жашоосун ушу ата энесине милдетин аткаруучу, милдетин актоочу болуп калышы мүмкүн да. Бул көпчүлүк учурда баягы өзү менен өзү мындай орусча айтат го, доволен собой деген. Андай нерсе болбой эле ушу ата энесинин ишенимин акташ үчүн же болбосо бөбөктөрүнө үлгү болуш үчүн жашап калган да үй бүлөлөр бар да, чоң кишилер. Ал дагы бир туура эмес. Бардык нерсени баласына ата эне мындай, мен азыр сага сени багып атам, сен эртеңки күнү мени багасың деген эмени көргөзбөш керек да. Мен сени менен жашап атам, сага колдоо көрсөтүп атам, себеби сенден жакын мага киши жок. Себеби мен сени болгон турган турпатың менен, кемчилдиктериң менен мен сени сүйөм деген ураан менен жашаса, эртеңки күнү бала ошол эле ураан болуп калат да. Сага жакшы кийим сатып берүү мен үчүн баягы билбейм, жагымдуу бир аракет, же болбосо сен менен чогуу отуруп китеп окуу, же сен менен сүйлөшүү, бул өзүнчө бир турмуштун жагымдуу жагдайлары. Ошол нерсени биз балдарга өткөрүшүбүз керек да. Кийинки учурда ал дагы бизге келгенде ошондой биз менен баарлашуу, же болбосо бизге кичинекей бир белек берүү ага жагымдуу болуш керек да. Андан ал өзү мындай рахат алыш керек. Эгерде ошол бирөө ата энени багышым керек, бөбөктөрүмдү карашым керек деп өстүп жашоосун унутуп, бирөөнүн жашоосун жашап калган баланын тагдыры аягында кандай жыйынтыктар калып келет? Бул психологиялык жактан өзүн жогото алабы же суицидке барышы мүмкүнбү деген суроо. Негизинен мындай психологияда мындай суроолорго мындай бирдей жооп жок да. Ар бир турмуш өзүнчө бир өзүнүн баягы аспектилери деп коет, өзүнүн бир майда барат мындай бир шарттары болушу мүмкүн. Сөзсүз эле түрдө бөбөгүн багып, ата энесин баккан бала там суицидке учурайт же өзүн жоготуп коет дегенден да алысмын. Ар адам, ар кимиси ар башка да. Бирок да көпчүлүк учурда кайсы учурда адам өзүнө өзү мындай ыраазы болбой жашайт. Ал ушул жашоодо кайсыдыр бир жетишкендиктерге жетпегендиктен, өзү ыраазы болгон жетишкендиктерге жетпегендигине, же болбосо өзү ушул өзүнө өзү ишеними артып, же болбосо өзүнө өзү кубанычка албаган учурларда балким ошондой суроолор ойлор пайда болуп калышы мүмкүн. Мисалы жана балдарды жамансың, жиндисиң, ишетсиң деп урушуп аткан баарына эле бирдей таасир береби же жаш өзгөчөлүгүнө жараша таасир береби?
мен бир эме келтирип кетким келет да, мисал. 2 жаштагы балага сен жиндисиң дегенде ал ошентип түз кабыл алат. Демек мен ушундай жаман экенмин. Ошого жараша өзүнүн жүрүм туруму ошого ылайыкташтырып коет. Эгерде чоңураак бала, бир 7 жашка чыгып калган балага сен жиндисиң десе, анын ичинде мындай бир карама каршылык, кайсыдыр бир эмелер, мындай сезимдер пайда болот да. Кээ бирөө мен жиндимин, сен тем более жакын кишиси айтып аткандан кийин ал сөзсүз түрдө мейли эми жинди экенмин, ушундай болуп калыптырмын деп ошол бойдон кала берет. Кээ бирөөгө жок, мен андай эмесмин, мен жакшымын, же болбосо мен мындаймын деген ойлор пайда болот. Бирок ошол ойду ишке ашырганга анда опыт жок болуп калат да. Себеби дагы бир жолу айтып атам, ага болгон ишеним жок ата энесинде. Ата эненин иштеген жумушуна жараша баланын жөндөмүн ойготсо болобу дейт. Мисалы ата энеси музыкант болсо, баласы башка жөндөм болсо дагы өзү ошол жөндөмдү ойгото алышабы? Бул өтө татаал суроо. Себеби айтып атпаймынбы, бала кичинекейинде кайсы нерсени көбүрөөк алектенип калса, ошол жакты тандап кете бериши мүмкүн. Себеби ал жерде көпчүлүк билимин, ошол жааттагы билими көбүрөөк башкага салыштырмалуу. Себеби ата энеси менен дайыма күндөмдүк турмушундагы ал болуп жаткан нерсе. Же болбосо ата энесинин ийгилигин көрүп, мен да ушундай ийгиликтүү боло алат экенмин деген ойлор пайда болушу мүмкүн. Же болбосо ата эне, ушул жаатта иштеп жаткан ата эне балага дагы ушул жагынан көбүрөөк салым салышы мүмкүн да. Бул жашоонун өзүнүн нугу. Спортко болгон жөндөмүн кантип билсек болот дейт. Баламды спортсмен кылып келет. Бул баягы мен тиги балерина болбой калдым, кызымды балерина кылгым келет деген суроолордун бири окшойт. Бирок негизинен спортко кээ бир кечээ күнү эле мен бир футбол тренери менен сүйлөшүп атам да. Мындай бир оюну көрсөтүп айтып атпайбы, эжеке бул ойной алат, бул кызыгуусу бар, бул кызыгуусу жок. Хотя биринчи эле жолу ойноп атышат футболдучу. Ушул көрүнүп калат. Кээ бирөө спортко болгон кызыгуусу жок бала билинип эле калат. Жок, спортко болгон кызыгуусу жок. Топту тепкенинен эле байкалып калат. Кызыгуусу бар бала кызыгуу менен көрүнүп турат. Бул нерсени мындай алдап кое албайсың да. Ошондуктан балаңыздын спортко болгон кызыгуусу болсо, спортсмен кылсаңыз болот. Ийгиликке жеткен, мындай татыктуу, даанакер спортсмендерден. Эгерде андай ийгилиги жок болсо, өзүнүн ден соолугу үчүн спорт менен машыгуу бул өтө пайдалуу ден соолукка. Жөндөмдүүлүктү билүү үчүн кандай тесттер бар жана каяктан алса болот? Азыркы биринчи суроого дагы кошумча ой келип кетти. Сөзсүз түрдө баягы спортту жашооңуздун бир эмеси, бөлүгү катары кандай көргүңүз келсе, балаңызды спортсмен кылгыңыз келсе, өзүңүз ошол спорт менен машыгышыңыз керек да. Себеби өзүңүз диванга отуруп алып футбол көрүп, балаңызды бар футбол ойно десеңиз, сөзсүз түрдө ал спортсмен болбойт, футболчу болбойт. Эми тесттерди айталы. Негизинен баланы тестирлөө бул анын мындай табиятына терс келген нерсе да. Баланы тестирлөө бул өзүнчө бир сыноого аны мындай кабылдыруу деп эсептесек болот. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын мыйзамында 1-класска кабыл алууда тестирлөө мындай тыюу салынган тестирлөөгө. Бирок бардык нерсени бала оюн катары кабыл алат. Бул жашоонун оюн. Балаңыз менен ойноп атып, кайсыдыр бир китеп, бул азыр абдан көп китептер, кыргыз тилинде дагы өтө көп ошол боёмо китепчелер бар, кичинекей кыскача тапшырмалар бар. Ошолордун баардыгы менен аткарып көрсө болот бала менен. Ошол эле азыркы бизде эме кетип калбады,
кичинекейибизде ошол эле оюнчук жасап көрүү. Биз даяр оюнчуктарды берип коебуз. Мен мурункуда да айткам, чий курчактарды жасачубуз. Өтө көп мындай чыгармачылыкты өнүктүргөн нерселерди. Ошо чогуу балаңыз менен оюнчук жасоо же болбосо чогуу иш аракеттерди жасоо бул ошо баланын жөндөмүнө аныктоого таасирин тийгизет. Менин апам айта берет азыркыга чейин, мен билгем кичинекейиңде мындай мугалим болуп бирөөнү үйрөтөрүңдү. Себеби кошуналардын балдарын чогултуп алып үйрөтүп ушундай бир аракеттер жасашкем да 3-4 жашымда эле. 20 жаштамын дейт, музыкага болгон жөндөмдү ойготсом болобу дейт. Жөндөм жаш куракка карайбы? Жөндөм жаш куракка карабайт. Эгерде сиздин ошо кичинекей кезиңизде музыкага сиз музыкант болгум келет, ушуга кызыгып атам деген эле, демек ошого жөндөмүңүз бар дегенди билдирет да. Жөнөкөй дагы бир мындай кайталап кетем, кичирээк кезде батык үйрөнөт. Чоң жаш өткөн сайын үйрөнүү кыйыныраак болуп калат, татаалыраак болуп калат. Эгерде максат коюп ошол максатыңызга татаалдыгына карабай жетсеңиз, анда сөзсүз түрдө музыкант боло аласыз. Жөндөмү жок балдар болобу же андай деп мен айта албайм. Жөндөмү жок эч ким жок. Бул дүйнөгө төрөлгөндөн кийин Кудайым бизге баардыгыбызга жөндөм берет. Бирок ар кандай жөндөм берет. Ар кандай түрдө. Ата эненин жүрүм-туруму да ушул баланын жөндөмүн ойготууга таасир берет. Сөзсүз. Атасы ичкич болсо, сенин атаң ичкич, сен да ичкич болосуң деп сөз кылган балада бала ата энесинин жүрүм-туруму балага өтө чоң таасирин тийгизет. Себеби дагы бир кайталап кетип атам, ал үй бүлөдөгү модель, ал кийинки анын жашоосундагы модель катары, үлгү катары кабыл алынып калат бул жакта кичинекей кезде. Атасы ичкич болуп, бирок балким энеси ушунчалык экөөнүн тең сүйүүсүн толуктап, экөөнүн тең мээримин толуктап аткан болсо, ал бала ичкич болот деген прогноз жок. Бирок ичкич үй бүлөдө төрөлгөн бала атасы тарабынан же энеси тарабынан мындай жетиштүү мээримди, жетиштүү сүйүүнү кабыл ала албай калат да, жетиштүү эмоциялык колдоону кабыл ала албай калат. Ал ичинен кичинекейинен өтө мындай эмоциясы жок, сүйүнгөндү билбеген, балким ал өзүнүн максатына коюп максатына жетчү киши болот. Бирок жөнөкөй ушу мээрим төгүү нерсени билбей калышы мүмкүн. Себеби ал нерсени ал кичинекей учурунда алган. Ошо ата энелер мисалы бир план коюшуп, ошо планга жетүү аракет болуп жатканда бала болуп калса, ошо планына жетпей калса, баласы күнөөлөшөт экен да, сен айыңа болду депчи. Бул учурда бала өзүн күнөөлүү сезип, терс жактарга барат экен. Бул мындай кылуу туурабы? Эч качан туура эмес. Күнөөлүү кылып өстүргөн кандай жыйынтыктар? Буга чейинки берилип жаткан көп суроолор бар да, ушул мен кичинекей мындай балам ичимде жүргөндө оюм менен эле нежелательная беременность деп коет, же болбосо мындай боюмда бар кезде урушуу, же болбосо бири бирин күнөөлөгөн нерселер сөзсүз түрдө баласына таасирин тийгизет. А тем более сен мындай ненужный, керегиң жок учурда келдиң деген нерсе бул таптакыр мындай ойго мындай жатпаган нерсе да. Ал психологияда бир термин бар, эмоциональный урод деп коет. Ошондой баланы пайда кылышы мүмкүн. Балким ал келечеги мындай болот же мындай болот дегенден дагы деле так айткандан алысмын. Себеби балким ата энеси жакшы көрбөй, жанында чоң ата чоң апасы ашыкча мээримин төгүп, туура багыт берсе, ал келечеги жакшы эле болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мындай төрөлгөн эле ушул дүйнөгө күнөөлүү болуп төрөлгөн, бул өтө оор нерсе. Бул оор сезимдер кийин баланын өнүгүүсүнө деле, чоң киши болуп инсан болушуна да мындай терс таасирин тийгизет го деген ойдомун.
Бул учурдан да ата эне өзү барып психологдон өтүш керек да, балада эч кандай күнөө жок. Эмнени айтат элем ата энелерге? Баладан артык мындай керемет жок да, мен үчүн, менин оюм боюнча. Себеби бул дүйнөгө ал силерден суранган эмес, мени жараткыла деп, мисалы ата энелерден. Силер өзүңөр ошол баланы жаратууга аракет жумшап жаралып аткандан кийин ал силерге мындай ал силердин астыңарда милдеттүү эмес да, силер милдеттүүсүңөр. Себеби бул табигаттын мыйзамы. Баланы төрөгөндөн кийин ага татыктуу тарбия, билим берүү бул ата эненин милдети. Ошондуктан ата энелер чынында психологко кайрылыш керек деген эме ойду деле мен колдойм. Эгерде өзүңүздөр мындай ушул эмеден чыга албай, жагдайдан чыга албай атсаңыздар, сөзсүз түрдө ал бул оору, психологиялык жактан бул оору болуп эсептелет. Бирок бизде менталитетте биз анда эмени кабыл албайбыз да. Дене жактан ооруларды кабыл алабыз, врачтарга чуркайбыз, операциялар жасатабыз, бирок психологиялык жактан ооруларды кабыл албайбыз. Бул жакта жаңыдан гана кошулган көрөрмөндөн суроо келсе керек. Саламатсызбы дейт. Баланы эмнеге жөндөмдүү экенин кантип билүүгө болот дейт. Билүүнүн ыкмаларын кандай мисал менен түшүндүрүп айтып бересизби? Эми мурунку айтып аткандарымды жыйынтыктап кетейин. Баланын жөндөмдүүлүгүн кичинекей кезинен билсе, төрөлгөндөн баштап билсе болот. Ошол эле эмчек эмизип аткан учуруңузда, же болбосо кайсыдыр бир нерсени берсеңиз колуңузду катуу кармайт, же болбосо мынтип жумшак кармайт, күлүп турат, кабагын бүркөп турат. Ошонун баардыгы баланын темпераменти болуп эсептелет. Анан сөзсүз түрдө байкоо аркылуу. Бир гана ата эненин байкоосу бул абдан так инструмент десем болот да. Анан аны жөндөмүн билиш үчүн жөн эле отургузуп коюп байкаш керек эмес. Кошо бирдемени жасашып, кошо өнүктүрүүчү чөйрө түзүп, чөйрө дегенде биз же түштүк китептерди, же болбосо планшет, же болбосо кийим, тамак, аш ошону эле эсептебей, баланын өнүгүүсүнө болгон чөйрөнү түзүшүбүз керек. Ошол эле машинканы сатып бергенде балдар сөзсүз түрдө дөңгөлөгүн жакпай анын баарын бөлүп таштайт, бул дагы жөндөмү. Же болбосо баскан турганынан байкаса болот. Канчалык балага көп билим, көп шарт, көп билбейм тажрыйба берсек, ошончолук баланын жөндөмдүүлүгүн аныктоого көбүрөөк баягы ресурстар болот да. Анан сөзсүз түрдө өзүңөрдүн амбицияңарды эч качан бала аркылуу чечпеш керек. Айтып кеткендей, мен балерина боло албай калдым, сен балерина болосуң. Же болбосо мен бул мектепте окуй калдым, сен окуйсуң. Бул дагы туура эмес. Балага сатып берген оюнчукка жараша анын жөндөмүн байкасак болобу дейт. Сөзсүз түрдө, сөзсүз. Мисалы, көпчүлүк 5 жашка чейинки бала, 5 жашка чейин көбүрөөк 4,5 жашка чейин балдар ошол өздөрү бияктан түзүп алган кайсыдыр бир чөйрө, ошол бир дүйнөдө жашайт да. Себеби ал жомоктогу каармандарды чынында эле курчап турган дүйнөдө бар экенине толук ишеними бар. Фантазия менен жүрүшөт. Себеби бул анын өзүнүн жөндөмдүүлүгү, өзгөчөлүгү. Дагы кичинекейинен эле ушу бала бир гана ата энеден эмнени сураныш керек? Кызыгуу болуп жасайм деп аткан нерсесин кошо жасаш керек да. Эгерде камыр жаям, жок сен бузуп коесуң, сенден кийин жыйнаш керек. Көпчүлүк учурда биз ошондой кылабыз. Ошол нерселерди кылсак, ар бир жок деген сайын биз анын келечегине болгон мындай балта чапкан нерселерибиз деп ойлош керек да. Жок, бийлейм. Жок, сен бийлей алмак белең, сен карачы, сен эч ким бийге албайт. Сен мисалы тогуздай же болбосо мындайсың деген ал эч качан туура эмес. Аракет кылып көрсүн бала. Бийлеп атып, балким ал өзүнүн бир башка бир жөндөмүн табышы мүмкүн да. Мисалы оюнчук берип атканда дагы эркек балдарга
Сен курчак менен ойногусу келсе, сен эркексиң, курчак менен ойнобо, машина менен ойно деп ким айтат? ооба, бул дагы стереотип. Бул айтып атпаймынбы, чынында эле ушул алдыга өнүгүүнүн эң бир чоң баягы душманы бул стереотиптер да. Стереотип. Жакшы суроо бердиңиз. Балага бир гана баланын оюнчугу биздин оюбуз боюнча машинка, билбейм, камчы, атасы менен эшикте кошо жүрүү деген нерсени мындай андан да алыс болушубуз керек. Эгерде курчакты ойноп атса, биз карап кой, муну тиги кызтеке курчак ойноп атат деп биз ата эне айтканыбыз туура эмес. Балким ал эртеңки күнү жакшы доктор болоптур, педиатр болоптур. Балким жакшы, чыныгы бир укмуштуу ата болоптур. Андай нерсени жасабаш керек. Баланын кызыгуусун. Кызыктуу курчак кармап көрдүбү, ошого бериш керек мүмкүнчүлүк. Тартып атабы, бериш керек мүмкүнчүлүк. Сүрөт тартуу боюнча биз көпчүлүк учурда мындай кенеде бир кагаз берип коебуз, ручка берип коебуз. Жаңы төрөлгөндөн баштап баланын сүрөткө болгон жөндөмдүүлүгүн дагы көрүш керек да. Мен мисал келтирем, менин инимдин кызы 8 айында мен астыма келип алып отуруп, анан жөн эле эмеге баракка эле, блокноттун барагына эле эшикте жаан жаап аткандан тып карачы, тып болуп атат деп эле ошондой эме кылып чийип койгом. Анан апам келип, ай бул эчтеке түшүнбөйт. Я говорю, жок апа, баардык нерсени түшүнүп атат деп. Анан бир 2 жумадан кийинби, 9 айлык болуп калган кийин ручкага ошондой сеникиндей кылып чийип атат дейт да. Демек ошол кыздын ошол болгон жөндөмү бар да. А биз андай кылбайбыз, бул түшүнбөйт, мындай кылбайт деп тыюуларды биз өзүбүз тыюу салабыз. Бизге келген өспүрүмдөрдүн көбү дагы айтышат да, апа ата энебиз аябай үй иштерин баарын мойнубузга илип койгон деп, 11-12 жашта эле көп ата энелер ушу чек алдаган кызматчы катары көрүшөт. Анан бул туурабы? Негизи үй ишине кошо аралашуу бул туура эле. Ар бир бала өзүнүн үй бүлөгө болгон, үй бүлөнүн өнүгүүсүнө болгон мындай бир салымын кошуу бул туура. Бирок бир гана ушул сенин эмең, сен эмнеге жасабай койдуң деген дагы мындай бир терс баалардан алыс болуш керек ата эне. Бирок менин үй бүлөмдө мындай да, менин үй бүлөмдө мындай кичинекейинде эле биз балдарыбыз менен эрежелерди кабыл алганбыз. Эрежелер ар бир үй бүлөдө эреже болуш керек. Башынан эреже болбосо бул анархия болуп кетет да. Эреже баягы айтып атпайбы, эркелетүү деген. Эркелетүү бул баардык нерсени уруксатсыз баягы башаламандык эмес. Эркелетүү бул мээриминдүүлүк. Эрежелерди кылып коюп, бул жакшылыкка гана алып келет. Себеби анан эмгек көндүмдөрү дагы өнүгүш керек балада. Бирок ар кимиси өзүнүн милдетин аткарса, так аткарса, же болбосо бири менен кошо жардамдашса, бул туура эле нерсе. Анан милдет катары мен сени багып атам, мен сага тамак алып берип атам, мен кийимиңди алып берип атам, сен муну жасашың керек деген нерсе дагы. Ашыкча сабактан келгенден кийин үйдү жыйнап койду. Чекте болуш керек да. Өзгөчөлүгүн байкаш керек да. Бирок эгерде 11 жашында тамак жасаганды үйрөтүп койсо энеси, анан менин улуу инимдин кызы азыр 12 жашта. Ал мен жасай албаган нерселерди жасайт да. Себеби ошого жөндөмдүү. Себеби апасы ага уруксат берген. Ал жасаган нерсеси мындай сүйүнүп жасайт да. WhatsApp'тан сүрөтүнө коюп, мен бүгүн моундай пирог жасадым, же болбосо моундай нерсе. Мындай ата эне өзү мындай чек коюш керек, билиш керек да. Кайсы дагы бир жолу айтам, баардык нерсе балага мындай терс таасирин тийгизбей турган нерселерди колдонсо болот. Мындай эле убакыттын соңунда ата энелерге, жаштарга кайрылыңыз. Урматтуу ата энелер, балдарга
канча жашта болбосо балдарга сиздердин мээримиңиздер, сиздердин колдооңуздар, сиздердин сыймыгыңыздар, сиздердин бааңыздар өтө маанилүү. Мен мисалы 50-ге чыгып калдым, апам 80-ге келди. Мага апамдын мен сени менен сыймыктанам деген сөзү өтө маанилүү, өтө мага мындай күч кубат берет да. Ошондой эле сымал. Кичинекей балага силердин жардамыңар, силердин сүйүүңөр, силердин мээримиңер, силердин эмоциялык колдооңор мындай абадай эле керектүү. Себеби бала ошол нерсе балага күч кубат берчү, ошол баланы өнүктүрүүчү нерсе болуп эсептелет. Ошондуктан балаңызга тажаттың, сен мындайсың дегендин ордуна ошол эле сөздөр кетип атат. Ошол эле сиздин күчүңүз кетип атат. Положительный, бир оң эмедеги сөздөрдү айтканыңыз көбүрөөк жемиштүү, көбүрөөк таасирдүү болот. Урматтуу достор, бизде конокто балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камилова эже болду. Биз бүгүн балдардын жөндөмдүүлүгүн билүү жана аларга туура багыт берүү деген темада сөз козгодук. Узаткан суроолоруңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла, кийинки берүүгө чейин.